Код курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Балдар каникулду кандай өткөрүүсү керек? Жайкы каникул келди. Айтканда кулакка көңүлгө да жагымдуу, туурабы? Бул видеодон сиз балдар менен жайкы каникулду кантип өткөрсө болот деген суроого жооп ала аласыз. Өзгөчө, балдар каникулду укмуштуудай сыйкырдуу окуяны күткөндөй күтүшөт эмеспи? Эмесе, дал ушул учур балдарыбыздын таттуу кыялын орундатууга эң ыңгайлуу болуп турат. Дароо оюңузга баасы асман чапчыган оюн аянтчалары, түрдүү тамак аш менен мейманканалар келген болсо, сиз жаңылышасыз. Пандемия учурунда баарыбыз үйдө олтуруп, сыртка чыгууну самадык. Таза абаны, жаратылышты, сырткы дүйнөнү эңсеп турдук. Бирок, жакшылап көңүл бурсак, пандемияга чейин деле биздин сырткы дүйнө менен байланышыбыз активдүү эмес болчу. Өзгөчө, шаар тургундарында бул көйгөй басымдуулук кылат. Байкап көрсөк, үйдө олтура албайм, же эшикке чыгып бир жака барып келеличи деп, үйдөн чыккандар баары бир нерсенин ичине барып олтурат. Мисалы, кафе, сырткы дүйнөдөн алыс соода борборлору, жаратылышка чыкса деле чатыр же боз үйгө келет. Айылга туугандарга барсак да үйдүн ичинде болобуз. Эстеп көрүңүзчү, чыныгы жаратылыш менен качан тыгыз байланышта болдуңуз эле? Ооба, жаратылышты бекеринен сөз кылган жокпуз. Каникулду балдарыбыз менен кантип өткөрсөк болот деген суроого алгачкы жооп, балаңыз менен чыныгы жаратылыш койнуна чыгыңыз. Бул тандоо менен сиз бардык жактан утасыз. Биринчиден, балаңыз табиятта өзүн, жаратуучусун тааныйт. Кайдан келдим? Кантип келдим? Каяка барам деген суроолорго жоопту ар кимдин пикири менен жазылган китеп, мультфильмдерден эмес, чыныгы аң сезими, ой жүгүртүүсү менен энесинин мээриминен табат. Эркиндик бериңиз. Балаңыз жаратылыш кубулуштарына өз көзү менен күбө болсун. Жакын жерде токой жок, акча жок, үйдө мал жок деген курушултоолорду балабыз үчүн бир аз убакытка унута турсак, жыйынтыгы сизди да кубантмак. Сиз оюңузда татаалдаштырып алган каражат, унаа, мейманкана, чатыр сыяктуу нерселердин кереги жок чынында. Жакын жердеги парк дагы эң жакшы тандоо. Үйүңүздүн огороду, үйүңүздүн бакчасы да жаратылыш. Жашылча жемиш кайда, кантип өсөт, балык эмнеге сууда жашайт, гүлдү кандай эгебиз деген жөнөкөй суроолорго жооп табуусуна жардамчы болуңуз. Сөзсүз ар түрдүү сүрөтү бар китеп берип, кааласа каалабаса деле окута албай кыйналуу керек эмес. Баланын табияты кыймыл аракетти талап кылат. Эгер сиз дагы жан дилиңиз менен балаңыз үчүн зерикпей аракет кылсаңыз, жаратылыш кубулуштарынын өзү чоң билимди камтыйт. Эң эле жөнөкөй болгон терезеде өсүп турган бөлмө гүлүнө кызыктырыңыз. Бара-бара гүлдөрдү кароо милдетин тапшырсаңыз болот. Үй жаныбарларын эркелетсин, мамиле курсун, паркта жердеги ташты, жалбырактарды кармап көрсүн. Аны кармоо булганасың, мыжыкты кармоо ал жаман деген бүтпөгөн чектөөлөрдү өтө аз колдонуңуз. 6 жашка чейинки баланын табиятында тапкычтык, изилдөөчүлүк деген жакшы жөндөмдөр бар. Чектөөлөрдүн айынан бала өз жөндөмүн убагында пайдалана албай калат. Жаратылыш кубулуштары боюнча балага туура эмес маалымат бербеңиз. Мисалы, кээ бир ата-энелер күн күркүрөсө, баласы тынч отурсун деген ой менен, мына, тынч олтурбасаң ушундай болот, тентек кылсаң сени алып кетет деп коет. Коркуп калган бала өзү окуп чыныгы маалыматты алмайынча коркуп жүрө бериши мүмкүн. Анын ордуна жөн гана азыр жамгыр жаайт, аба ырайы бузулду деген жөнөкөй туура жоопту берүү керек. Баланы жаратылыштан алыстатпай, тескерисинче өспүрүм куракка жетелекте жаратылышка көндүрүү керек. Табиятка алып чыгуу менен сиз адамзатка өтө зарыл болуп турган экологиялык тарбия берип жатасыз. Албетте, ата-эне катары өзүңүздүн иш аракетиңизге көңүл буруңуз. Себеби балдар ата-эне баскан из менен басат эмеспи? Илимий медициналык изилдөөлөргө таянсак, баланы табиятка жакын тарбиялоо алардын ашыкча салмак кошуусунун, стресс, нерв ооруларынын алдын алат. Жаратылышка жакын тарбиялап, табияттын сырларын чогуу изилдөө баланын өмүр бою жаратылышка болгон аяр, гумандуу мамилесин калыптандырат. Жаратканга, жаратылгандарга суктана билүү сезими пайда болот. Тафаккур. Башкача айтканда, ар бир жаратыктарга кандай кооз жаратылган, Аллах кандай кооз кылып жаратып койгон деген ой толгоолор баланын жан дүйнөсүнө азык берет. Гүлдү, сууну, булуттарды көрсөтүп, карачы балам, Аллах кандай кооз кылып жаратып койгон деп айтыңыз. Табияттын өзү эркиндик эмеспи? Аны менен тыгыз мамиледе өскөн балдарда эркин ой жүгүртүүгө, эркин аң сезим, чыгармачыл жан дүйнөгө ээ болушат.
Балдарыңызды табият менен эркин кое бериңиз. Алар сөзсүз табият менен тил табышат. Табият баланын жан дүйнөсүнүн ажырагыс бир бөлүгү болуп калаары шексиз. Сизден болгону балага болгон мээрим жана ыхлас керек.